Manas jönündө malumat bilesizби aytıp beriңiz дейт. Manas деген жарымы жалган жарымы үчүн жарандардын көбүнү үчүн, көбү жалган көбү үчүн, көпчүлүктүн көбүнү үчүн жарымы аферист. Көбөйтүп бергенбиз, кыргыз ушундай. Мактасак мактап асманга жеткиребиз, жамандасак ояка чүрүп коебуз. Ушундай. Мен ошто бир газетте чубак капыр деп жазган, жамандаган. Бирөө болсо муштакыт кылып берет. Өзүм бир чалабучук, бир чалатат бир адаммын, жолго жүргөн. Манас ошондой. Айтылат башында. Жарымы жалган, жарымы чын дейт. Манастын. Жарандардын көбүнү үчүн дейт. Көбү жалган, көбү чын, көпчүлүктүн көбүнү үчүн баштайын манас жомогун деп баштайт баштаганда. Демек кичине фантазия бар. Айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширөсүнөн бүткөндөй. Манас алтын менен күмүш болсо анда жансыз болуп калабы? Эт менен сөөктөн бүтүш керек го. Бирок кандай болгон күндө дагы Манас атабыз мусулман болгон, батыр болгон, мужахид газават болгон, олия болгон, иншалла. Ошентип айтабыз, толтура ичинде Манастыгы толтура. Колун сууга салды дейт, кол дааратын алды дейт, бутун сууга салды дейт, бут дааратын алды дейт. Манас Багымдатка азан айтып атканда, Багымдаттын убагын таңгылайып атканда, таңга жарык атканда, бир неге чачканда деп Багымдатты ушунчалык кылдап сүрөттөп берет. Ал эмес Манас мазарга адамдар сыйынып чүпүрөк байлап атканда мазарды барып тегизде берет. Мени Арабаев университетинде Манас таануу институтуна чакырышты, бир саат лекция окуп бериңиз деп. Анан мен даярданып бардым. Анда мен мүмкүнчүлүк кетирбейм, дароо барыш керек. Барсам, отурат Манас окуп аткандар. Анан ошентип Манас атабыз Аллах рахматы ыраазылык болсун, Манас олия деп айтып келип эле Манас ширкке каршы күрөшкөн десем кантип дейт. Мына дедим. Манас келип туруп ошол мазарлардын баарын кыйраттан кеткен адамдар мазарга сыйыныптыр. Бир Кудайга сыйын, бир Аллага сыйын деп мазарды тегиздеп жиберген экен. Манас десем, ой Кудай тооба, ушунча Манас окуп билбеппин дейт. Мен айттым. Манасты менин көзүмөн оку сен. Кичине мындайда менин бул боюнча өзүмдүн жеке көз карашымды айтып коеюн. Манас деп бардык жерде ушу Манас айтуу боюнча ар бир райондордо, облустарда тартып атышат. Бирок бул туура эмес деп эсептеймин. Себеби дегенде Манасты мурда биз кичинекей маалыбызда Манасты бир-эки адам айтат эле, жүздөгөн, миңдеген адамдар көрөт эле, угат эле. Азыр болсо миңдеген адамдар айтат, эч ким укпайт. Ушул маселени дагы катуураак бир жолго коюш керек да. Анан дагы ошол райондордо бири-бири менен баягы мелдешип, ким көп адам топтойт деп, ким көбүрөөк чоңураак кылып өткүзөт деп, ушундай соревнованиялар болуп кеткенде, бул демек ошо жергиликтүү бийлик органдарынын жана ошо Манасты уюштуруп аткандардын чоң шалаакылыгы деп эсептеймин. Жана бул үчүн жоопкерчилик болуш керек. Рахмат. Биринчи өзүңүз таныштырып койсо. Neler? Өзүңүз таныштырып. Ben de kamera kullandım. Sonra Nurban'ın, Numar'ın apası. Sizin эки балаңыз кырсыкта, де? Ay, ek babam. Азыр бирөөсү реанимацияда. Ova, ikincisi reanimasyada. Экөөтүнбү? İkincisi. Экинчиси. Айта бериңиз. Айта бериңиз. Неме кайсы жери эмне болуптур? Сиз өзүңүз көрдүңүз да, сиз кирдиңиз да. Hazır reanimasyona akıp etti anam. Bu akırek. Anam o çeles. 3 yerden sıngan. Акыреги сындыбы? Жагы сындыбы? Jağı 3 yerden. 3 жеринен. Машина келатканда биринчи турган бекен? Ova, birinci turgan. Биринчи турган. Anam şu butu ek yerden. Дөңгөлөктүн астында калып калып атабы? Döngülük. Bular bilişpeytken da kol çabatkanda эле артынан келип сүзүп кетти да. Көрбөй калган, байкабаган, качканга жетишпей калган, э? Yani şum көп болгон. Бутум эмне болуптур? Буту ошо эки жеринен болчу. Эки жеринен сынганбы? Сүйлөшө алдыңызбы балаңыз менен? Азыр реанимацияга кирип кетти да. Буга чейинчи Жалал-Абадта ооруканада. Ога чейин сүйлөшүп аткам, састан Жакшы эле сүйлөп атабы? Температура болгон жокпу? Температура бир жол болду, андан кийин. А бияка алып келиштин себеби эмне болду? Оор состояние да. Башында эки шишка бар. Жактар 3 жерден сынган. Курманбек, айтсаңыз, тиги эме ошол мектептеги мугалимдер Манас айтканга жайлоого чыгабыз деп атканда, сиздин өмүрлүк жарыңыз, балдардын апасы жөнөткүсү келген эмес экен, э? Жөнөткүсү келген эмес ооба. Аны мен деле жөнөткүм келген эмес. Силерге айтканда силер макул болгон жоксуңар, анан эмне болду?
келинчегим барайын десе барбай эле койду. Чогуу барам десеби? Ооба, чогуу барам десе барбай эле койсо деген го. Бул калып кеткен келинчегим. Балдарды эмне менен алып барышты? Автобус менен? Бус менен? Болуш керек. Точно билбейм мен муну. Сиздер качан уктуңуздар? Мен кече саат 4-төрдө уктум да. Кечки саат 4-төрдө. А кырсык саат канчада болуптур? 1-1:30-дарда. 1:30-дарда. Сиз Курманбек уктуңузбу жанагы мамлекеттик иш-чараларда унааларды атайын бир жерге токтотуп, ирет кылып, элди бир жакка токтотуп, отургузуп ушундай кылат го. Ал жакта деген унаалар иреттүү турган бекен? Ошону сурабадыңызбы? Жок, ошонун точносын билбейм. Ошонун иреттүү болуш керек эле да өзүчө деп ойлойм да менчи. Себеби дегенде көп мамлекеттик иш-чараларда болгонбуз. Анан баягы ГАИ кызматкерлери машиналарды атайын бир жака коюп, анан иш-чара өтчү жерде алысыраак болуш керек болчу да өзүчө, менин оюмча. Дагы кандай кошумчаларыңыз бар? Эмне маалымат бар? Кошумча ушу биздин баланы жакшылап дарылап карап берсе. Анан жанагы бүгүн соц тармактарда жүрөт, Камча Кыдыршаевич Ташиев барып, анан ошол Кыргызстан бийлигинин атынан акча каражаттарын берди да. Анан сизге бердиби? Бизге 50 миң берди. Эки балаңызга, сиздин экинчи балаңыз да болгон, Экинчи балаңыздын акыбалы кандай? Экинчиси оор. Азыркы бияка келген балаңыз оор. Ошол экинчиси. Экинчиси, кичүүсүбү? Экинчиси кичүүсү. Кичүүсү, улуусу канча жашта? Улуусу 11 жашта. 11 жашта. 11 жашар балаңыз жакшы элеби? Ал Жалапта. Жалапта. Жакшы элеби? Больницада жатабы? Больницада жатат. Анын эмнеси эмне болуптур? Башынан шишка болуптур. Башынан шишка. Башка жагы дене карды, башка жагы буту, колу. Анын чашкасы, кичине травма жеген. Анан акча бергенде бардыгына берди деп уктуңузбу? Бул боюнча маалыматыңыз барбы? Мен биздин колубузга бергени ошо 50 миңден берди. Эки балаңызга? Эки. А сиздер менен келгендер канчадан алыптыр? Биз менен чогуу келгендер 50 миңден башка. Аны эми дары-дармекке жумшайсызбы же тамак ашка? Дары-дармек өзүнөн баланын ден соолугуна жумшайм. Каратып көрсөтөм. Сиз барсаңыз ооруканада жатыптыр. Алып келген уже, балдарды. Мен барсам уже палатага чыгарып палатага жаткан. Азыркы 9 жашар балаңыз реанимацияда. Ооба. Реанимацияда экен. Ал Бишкекте реанимацияда. Анан Жалал Бишкекке 10 баланы алып келди дешип атат да, 10 бала келдиби? 10 баланы алып келип атышат. Анан алардын акыбалы оор болгондуктан алып келди да. Үчөө мен билишим боюнча, анан калгандары дагы оор. Анан биринчилерден ошо менин балам, анан 2 уул, 1 кыз, 1 бала. 1 кыз экен. 2 уул, 1 кыз реанимацияда азыр, Анан эмне жетишпеди деп ойлойсуз? Жалал Абад ооруканасына жатканда эмне үчүн бияка алып келишти? Себеби? Себебин толук маалымат жок. Эмнеге алып кетебиз деп айтышты сизге? Ушул жактан каратабыз, көрсөтөбүз деп айтышты. Ал жактан мүмкүнчүлүктөр жетишпейт бекен же кандай? Мен андай түшүнбөдүм. Калгандай. Канча балаңыз бар? 4 уулум. 4 тең уул. 4. Үчүнчү уулду ким карап калды? Апам. Апаңыз карап калды. Кудайымдан балдарыңызга бекем ден соолук каалайм. Аман эсен жакшы болуп кетсин. Анан эми канча акча каражатын бербесе дагы, эң негизгиси балдардын ден соолугу, балдардын келечеги. Эми мындан ары мамлекет мектепте иш-чара болсо жөнөтөсүзбү, жөнөтпөйсүзбү? Мен караштырып жөнөтөм. Балаңыз бутуна туруп кетсин, батыраак айыгып кетсин, аман эсен соо. Башка дагы балдарга ушул эфирден пайдаланып мен кече 30 бала кырсыктады деди. Ошо балдардын баардыгына бекем ден соолук каалайм. Бүтүнө ден соолук, исламан чыгасың. Балаңыз баардыгы бүтүн дагы баардыгы. Ооба, дененин баардыгы. Ошол 30 баланы байкай алдыңызбы? Кичинекей балдар бекен же чоңдор да барбы? Жок, мен бул жакта болчумун, Бишкекте. Бишкекте болчуңузбу? Түнү саат 4-төрдө бардым да. Барсам палатада экен балам. Кайра бияка келдиңиздер? Ооба, самолеттен келдим.
макул, анда эмесе аман эсен айыгып кетишсин, батыраак айыгып кетишсин. Эч бир адамдын баласы оорубасын, Кудайым пендени баласын оорутуп сынабасын да. Эң негизгиси. Сизге чоң рахмат. Сабыр тилейм. Жакшы болуп кетсин. Жакшы болуп кетсин Кудайым. Урматтуу достор, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Курманбек фамилияңыз ким эле? Курманбек фамилияңыз ким эле? Дыйканбаев Курманбек. Дыйканбаев Кутман. Кутманбек. Дыйканбаев Кутманбектен интервью алдык. Азыр биз ошол баласы 9 жашар баласы дагы, 11 жашар баласы дагы ошол Канжыга жайлоосунда кырсыктаган экен. Ошол кырсыктан батыраак буттарына туруп, аман эсен айыгып кетишсин. Мен Кудайдан тилейм. Бардыгыбыз бата кылып, дуаны окуп, Кудайдан тилеп туралы, балдарыбыз оорубасын, балдарыбыз батыраак айыгып кетсин. Кыргызстанда кырсык болбосун.